Башыңыздан каар жайбы? Какачтан арылуунун мыкты жолдору. Какач кеңири тараган тери оорусу. Ал дароо пайда болуп, өз убагында дарыланбаса, татаалдашып кетет. Өтүшүп кеткен учурда чачыңыздан бөлөк кашыңызга, эркектердин мурутуна өтүп, кыскасы бир катар жерди какач капташы мүмкүн. Какач көп учурда ички органдардын иштешинин бузулушунан улам пайда болот. Тагыраак айтканда, ашказан ичеге жолдорунун, калкан безинин иштешинин өзгөрүүсүнөн жана эндокриндик системанын бузулушунан пайда болот. Мындай учурда дароо трихолог дарыгерине кайрылыңыз. Дарыгер сизге текшерүү жүргүзүп, керектүү дарыларды жазат. Эгер какач гигиеналык тазалыкты туура сактабагандан пайда болсо, анда шампунду сапаттуусуна алмаштырыңыз. Чачтын абалына карап тандалган шампунь баш терини жакшыртат. Ошондуктан эч кандай химиялык кошулмалары жок эле жөнөкөй жумшак шампунь тандаган дурус. Чачты баттан тарап туруу какачтын жок болушуна жакшы жардам берет. Бирок тарайт деген уш экен деп катуу тарай берсеңиз, баш териңизди жабыркатып алышыңыз ыктымал. Ошондуктан жай башыңызга акырындан тийгизип тарашыңыз керек. Какачтын көбөйүүсүнө таасир берген факторлорго туура тамактанбоо, А жана В витаминдеринин жоктугу, ашказан ичеги ооруларынын күчөп кетүүсү, нейропсихиатриялык бузулуулар, чач күтүмүнүн бузулушу кирет. Кургак тери кабатты оңой бөлүнөт, чачты кирдетип, тери агарат. Кээде тери кабаты саргыч түстө болушу мүмкүн. Алар бири-бирине жабышып, башта тура берет, алынбайт. Көптөгөн шампундар аталган маселеге каршы куралдар катары жарнамаланат, бирок убактылуу гана жеңилдик берет. Ошону менен катар алардын көп колдонуу терини бузуп, тынчыңызды да алуусу мүмкүн. Чачыңызды жумасына 2-3 жолу жууну адат кылыңыз. Андан башка элдик дарылоонун жардамына кайрылыңыз. Какач баштын чачтуу терисинде пайда болуучу көп сандаган түрпүчө. Жөнөкөй, какачта майда түрпөчөлөр бүт чачта же маңдайда жана төбөдө болот. Мында май аз бөлүнүп кычышат, чач кургап кырчылып түшө баштайт. Какач витамин А, Б тобундагы жетпегенден, ичеге карын нерв системасынын иши начарлоодон, чачты жакшы күтпөгөндөн пайда болот. Какачтын түрүнө жараша чачты күтө билүү керек. Какачтын өтө көбөйүшү, баштын терисинин сезгениши, чачтын кырчылып түшүшү айрым оорулардан, мисалы микроспория, псориаз, экзема белгиси болушу мүмкүн. Андыктан бул учурда врачка кайрылуу зарыл. Какачты кетирүүнүн эң оңой жолу туздуу пелең. Ал үчүн курамы минералдуу заттар менен йодко бай деңиз тузун пайдаланыңыз. 4 аш кашык тузду 200 мг йогуртка же кефирге аралаштырыңыз. Аны чачыңыздын түбүнө массаж жасап сиңдирип коюңуз. Анан башыңызды жылуу ороп 1 сааттай жүрөсүз. Белгиленген убакыттан кийин шампунь менен жууңуз. Бул маска теридеги өлгөн клеткаларды жок кылып, баш терисинин кан айлануусун жакшыртат жана теридеги ашыкча майды кетирет. 100 грамм айран, йогурт же простоквашага 2 чай кашык эфир майын аралаштырып, чачыңыздын түбүнө сүйкөйсүз. Бул масканы да какачтан куткаруучу касиети бар. Эгер чачыңыз кургак болсо, анда кастор майы менен зайтун майынын 1 аш кашыктан аралаштырасыз. Ага жарым лимондун ширесин сыгып кошуңуз. Даяр болгон масканы чачыңыздын түбүнө сиңдире сүйкөңүз. Ал эми майлуу чачка бал менен алоэ маскасы пайдалуу. Ал үчүн 2 аш кашык балга 2 аш кашык алоэ ширесин, лимон ширесин, кастор майы менен эзилген 2 тиш сарымсакты аралаштырыңыз. Бул масканы жумасына 2 жолу колдонуңуз. 3 курс дарылоодон кийин чачыңыздагы ак кардан биротоло кутуласыз. Чалкандан жасалган маска какачка каршы күчтүү курал болуп саналат. 1 стакан сууга 3-5 аш кашык майдаланган чалканды салып, 10 мүнөт ысык сууга салыңыз. Андан кийин сууну сүзүп алып, күндө баш терисин сүртүп туруңуз. 4 аш кашык зайтун майын ысык суу ваннасында жылытып алып, жарым лимондун ширесин кошуңуз. Жылуу аралашманы башыңызды жуурдан 2 саат мурда манжаңыздын учу менен баш терисине массаж жасап сүйкөңүз. Пияз эзилмесин башыңызга сүйкөп жылуулап ороңуз. 2 сааттан кийин шампунь менен жууп таштаңыз. 2 жумуртканын сарысына жарым лимон шире менен 1 нече тамчы кастор майы менен аралаштырып, териге сүйкөп ороңуз. 1-2 сааттан кийин жууп салсаңыз болот. 1 аш кашык пияз ширеси менен 2 аш кашык арак, 1 аш кашык кастор майын аралаштырыңыз. Баш жуурдан 1 саат мурун баш терисине сүйкөп жылуулап ороңуз. Какачтан кутулуунун жөнөкөй жолу. Алоэ жалбырагын жууп, ичиндеги ширесин сыгып алыңыз. 150 мг ширеге 250 г бал жана 350 г кагор кошуп, акырын аралаштырасыз жана муздаткычка салыңыз. Тамактын алдында 30 мүнөт бою күнүнө 3 жолу 1 аш кашыктан ичиңиз.
корица, кадимки рябина, малинаны бирдей бөлүк алып 2 аш кашык кайнаган суудан 2 чыны куюңуз. Кайнаган суу ваннасында 30 мүнөт кармаңыз. Бөлмө температурасында 10 мүнөт бою муздатыңыз. Сүзүп алып жемиштерди сыгып, 2 чай кашык бал кошуңуз. Витамин суусундугу катары күнүнө 2-3 жолу 1-2 чыны ичиңиз. Деңиз майы менен балдын тунмасын бирге аралаштырып, чачтын түбүнө сүйкөңүз. Календуланын кайнатмасына кастор майынан кошуп чачыңызга сүйкөсөңүз дагы жакшы жыйынтык берет. Майлуу чачта какачты кетире албай жатсаңыз, 1 аш кашык пияздын ширесине 2 аш кашык арактан кошуп туруп сүрсөңүз, какачыңыз сен көр мен көр жоголот. Кызылчанын суусу да какачты тез кетирүүгө жардам берет. Таза жуулган кызылчаны 2ге бөлүп кайнатып, кайнатма менен башыңызды жуусаңыз да какачыңыздан арыласыз. Ак чач эмне үчүн эрте пайда болот? Ак чачтын эрте жашта пайда болушунун эң негизги себеби стресс болуп саналат. А бирок эрте жашта ак чач пайда болгондугун алдын алып даарыласа боло тургандыгын эксперттер айтып келишет. Көрсө стресс бүт организмге терс таасирин тийгизет экен. Адистер эрте куракта чачка ак түшүп жатса, анда калкан безин текшерүүнү сунуш кылышат. Ага кошумча организмге витамин жетишпегенде дагы эрте ак чач пайда болот. Тагыраак айтканда В витамини. Ошол эле учурда тамеки чеккендерде дагы ак чач эрте пайда болот. Тамекиде эркин радикалдар болгондугуна байланыштуу чачтын өңүнүн бат өзгөрүүсүнө себеп болот. Чач эмне үчүн майланышат? Чачка кам көрүүнүн алдында алгач ал кайсы түргө кирерин билип алуу маанилүү. Чачтын абалы 3 түргө бөлүнөт: кургак, аралаш жана майлуу. Бирок булардын ичинен көпчүлүк айымдар майлуу чачтан жабыркап келишет. Чач эмнеден майлуу болот? Чачтын абалына кабыл алган тамак аш, экология, жашоо образы жана чачыбызды жууган шампундар. Шаардагы чаңдын бийик көрсөткүчү, нерв ооруларына кабылуу, күнүмдүк көр теричиликтин алкагында кабылган стресс, депрессия жана гормоналдык бузулуу жагдайлар дагы себеп болот. Андыктан чачка туура кам көрүүнү үйрөнөлү. Чачты канча убакыт аралыгында жууп туруу керек? Майлуу чачтуу айымдар күн алыспаш жуушат. Муну менен алар майлуулуктан арылууга болот деп ойлошот. Бирок сиз чачыңызды крандагы жуулуу сууга жуйсуз. Ал катуу абалдагы сууга кирет. Демек аны менен майлуулуктан арылууга болбойт. Мындан сырткары курамында күчтүү кошулмалар бар майлуу чачтарга арналган шампунь колдоносуз. Булардын экөө тең чачтын коргоочу кабыкчасын кыйроого учуратат. Май чыгаруучу бездер коопсуздукка кабылган нымдуулук жетишпей жатат деген белги алышат. Анын натыйжасында күн сайын чачыңызды жууй бересиз. Себеби май чыгаруучу бездер мурдага караганда көбүрөөк май бөлүп чыгарат. Демек майлуу чачтан арылуу үчүн күн сайын баш жууган болбойт. Эмне кылуу керек? Эң эле жөнөкөй жооп, чач кирдегенде гана жууп туруу керек. Чачыңызды буга көндүрүш үчүн ар кандай ыкма колдонуңуз. Алгач жумасына 4 ирет, андан кийин 3 ирет, ал эми кийинчерээк аптасына 1 же 2 жолу гана жууп туруңуз. Сууну алгач кайнатып алып, бир аз муздай түшкөндө жууңуз. Шампунду туура тандаңыз. Шампунду бир эле муктаждык болгон майлуулукка карап эмес, сыйдам кылуучу, азыктандыруучу, тазалоочу катары тандап алуу зарыл. Сапатына да көңүл буруңуз. Адатта арзан шампундар курамында кайсы бир абалдагы чачтын курамына ылайык даярдалганы чачка зыянын тийгизет. Жогоруда айтып кеткендей, чачтын кабыгын жок кылат, май бездерин иштеши жигердүү болуп калат. Андыктан курамында ар кандай пайдалуу чөптөрдүн тундурмасы кошулган жана цитрус жемиштеринин маңызы кошулган шампундар жакшы. Алар чачтын абалын жакшыртат, таза жууйт, өлгөн торчолордон арылтып, жаңысын калыбына келтирет. Чөптөрдөн шальфей, крапива кошулса абдан жакшы. Мындан сырткары розмарин, чайная дерево, эфир майлары кошулганы да чачка пайдалуу. Сууну алгач кайнатып алып, бир аз муздай түшкөндө жууңуз. Ысык сууга эч качан жуубаңыз. Шампунь менен 2 ирет жуулат. Биринчи жолу сүйкөп жууганда чачтын кири кетет. Ал эми экинчисинде чачка пайдалуу жагы жетет. Шампунь сүрткөн соң сөзсүз түрдө жеңил массаж жасаңыз. Кан айланууну жакшыртып, чачтын түбүнө чейин жакшы жетет. Андан кийин лосьон же бальзам сүртүп чайкап койгон абдан пайдалуу. Анткени сырткы зыяндардан чачты коргойт. Колдон келсе, чачты фен менен кургатпай эле койгон жакшы. Фенди сыртка чыгаарда гана чачты формасына келтирүү үчүн колдонсо болот. Фенден чыккан ысык аба чачтын курамын бузат. Темир, желим эмес, жыгач тарак менен тараган пайдалуу.